Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Түштүк Кореянын эң сулуу айымы, модели, актрисасы Сон Кё Кё тууралуу айтып беремин. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Анткени бир гана чыгармачылык жолун гана эмес, мунун өзүнүн жашоосу дагы абдан кызыктырса керек. Андыктан мен атайын кызыктуу маалыматтарды топтодум сиздер үчүн. Андыктан мен менен бирге болуңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Көп жылдардан бери Түштүк Кореянын эң сулуу айымы, эң сулуу актрисасы намынан түшпөй келет. Бул намга канчалык өзүнүн кесиптештери аттанышса дагы, бул намды эч кимге бербей келет. Ал эми кореянлык актерлордон жана кореянын мырзаларынан сураганда, идеалыңыздагы айым кандай деп айтканда, Сон Кё Кёну айтышкан. Анткени дегенде анын бир гана сырткы келбети эмес, ички дүйнөсү дагы абдан сулуу экендигин далилдешкен. Актриса өзүнүн коллегасы Ли Бён Хон менен жолугушкан. Өзүңүздөр эстесеңиздер керек, Вабанк же болбосо Тагдыр ойуну аттуу сериалда экөө башкы ролдордун бирин жаратышкан жана экөөсүнүн мамилеси 1 жылга созулган. Бирок 1 жылдан кийин экөө эки ажырым жолго түшкөн. Мындан кийин мен башка актерлор менен жолугушпайм деген сөзүн айткан, бирок көп өтпөй эле 2008-жылы өзүнүн коллегасы Хён Бин менен кайра мамиле курган, бирок өздөрүнүн мамилесин жашырышкан, прессаларда ушактардын тарап кетүүсүнөн абдан чочулашкан. Бирок көп өтпөй Хён Бин 2011-жылы армияга кетет жана актриса тууралуу абдан ушактар жүрүп баштайт. Бири жана Чо Ин Сон менен жолугушуп жүрөт деген, бирок аларга актриса Жон гана алар менен эң жакын досторум деген гана сөзүн айткан. Көп өтпөстөн 2015-жылы дагы өзүнүн бир коллегасы Сон Чун Ки менен мамилесин курган. 2017-жылы Сон Чун Ки менен жана Сон Кё Кё турмуш курушкан. Ал эми алардын тою жылдын тою намына ээ болгон жана эң кымбат баалуу тойлордун бири болуп эсептелинген. Алар турмуш кургандан кийин бал айына Европага кетишкен. Мекенине кайткандан кийин өздөрү жаңы үй алышып, ошол жерде жаңы жашоосун башташкан. Бирок көп өтпөй 2 жылдан кийин экөө кайрадан эки ажырым жолго түшкөн. Тагыраак айтканда 2019-жылы айткандай актриса 1981-жылы 22-ноябрда жарык дүйнөгө келген. Бирок врачтар кепилдик беришкен эмес анын жашап кетүүсүнө. Бирок 1 жылдан кийин гана ден соолугу жакшырып башташканда 1982-жылы 26-февралда гана ага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан. Ата-энеси жаштыгында эле ажырашып кеткен жана аны апасы тарбиялап өстүрүп чоңойткон жана анын ар бир чыгармачылыгын апасы баалап, колдоо көрсөткөн. 2016-жылы бул Сан Хюк Смат аттуу мектептердин формасы боюнча конкурс болгондо модель катары ошол конкурсту утуп алган жана модель болуп Түштүк Корея элине көрүнө баштаган. Андан кийин актриса катары 2000-жылы Осень в моем сердце аттуу сериалда катышып, болбогондо күтүлбөгөн жерден чоң популярдуулукту алып келген. Өзүңүздөр эстесеңиздер керек, Көз жомогу аттуу сериалда башкы ролдордун бирин жараткан жана абдан чоң популярдуулукту алып келет. Андан кийин 2003-жылы Ли Бён Хон менен Вабанк же болбосо Тагдыр ойуну аттуу сериалда катышкан. Бул дагы абдан чоң жемиштүү сериалдардын бири болуп эсептелинген. 2004-жылы Полный дом, 2005-жылы Моя девушка и я аттуу сериалда катышкан, бирок бул сериалдан кийин өзүнүн көрөрмандарынан терс пикирлерди уккандан кийин 2 жылдык тыным жасайт жана Америкага кетип калат. Сан-Франциско жана Сиэтл штаттарында англис тилин үйрөнүү жана өздөштүрүү үчүн ошол жакта 2 жыл жашап калат. Ал эми кайрадан кино аламына Хван Чин И фильми аркылуу кайрадан кино дүйнөсүнө кирип келген. Андан кийин Мир которым они живут, Фетиш, Камеля, Проект Пусана причина, чтобы жить, Великие мастеры, Этой зимой дует ветер аттуу сериалдарда катышкан. Жылдыз белгиси Чаян Тоок, ал эми бою 161 сантиметр, салмагы 45 килограмм, ал эми муз үстүндө тепкенди абдан жакшы билет. Андан сырткары сүзгөндү дагы жакшы билет. Хоббиси жер кыдыруу, кийимдерди токуу жана муз үстүндө тебүү жана фортепиано ойноо. Көптөгөн рекламалардын жүзү болуп эсептелинет. Ал катышкан ар бир жарнама жемиштүү болгондуктан аны рекламаларга абдан көп чакырышат. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ар бир Корея косметикасында же болбосо кийимдерде анын жүзү тургандыгын өзүңүздөр билсеңиздер керек. Мен даярдаган маалыматтар ушулар болчу. Ал эми кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.